бешинчи дагы бул ла иляха иллаллахтын таухидтин маанилүүлүгү. Ла иляха иллаллах бул исламды башка диндерден айырмалап турган нерсе. Мусулман башка диндеги адамдардан эмне менен айырмаланат? Ушундай суроо да. Мусулман эмне менен айырмаланат? Мусулмандар мисалы намаз окуйт дейсиздер, башка диндеги христиандар деле өздөрүнүн намаз сыяктуу ибадат бар. Церковьтардан чогулушат, чиркөөлөрдөн чогулуп алып, Аллахка сыйынабыз дейт турабы? Эми ширк кылышат, Аллах менен башка бирөөгө сыйынып. Орозо десеңиздер, башкаларда деле пост деген бар өздөрүнүн турабы? Зекет десеңер, алар деле пожертвование дегендери бар. Ата энеге жакшы мамиле кылат десеңер, алар деле ата энеге жакшы мамиле кылып чакырат. Жакшы адеп ахлак десеңер, аларды кээ бир диндегилер бар, адеп ахлагы ушундук ашып берет. Турабы, кээ бир мусулмандар аны ашып берет, бирок албетте эң жакшы адеп ахлактар мусулмандарда. Эч учурда капырларды мусулмандан артык көрбөшүбүз керек. Эң жакшы адеп ахлактар мусулмандарда. Көрсөтөрбү, исламда чакырган нерселер башка диндерде деле тапсак болот. Бир эле нерседен башка. Мына ушул нерсе исламды башка диндерден айырмалайт. Ал эмне? Ла иляха иллаллах. Ушул нерсе көрсөтөр, Аллахтын өзүнө гана сыйынуу. Бардык ибадаттарды жалгыз Аллахка гана арноо жана ширктен алыс болуу. Көрсөтөр, биздин динде эле, мына ислам дининде эле эмне деп айтылат? Аллахтын өзүнө гана сыйыныш керек. Аллахтын өзүнөн гана жардам сурап, Аллахтын өзүнө гана дуа менен кайрылыш керек. Аллахтын өзүнө гана намаз окулат. Аллахтын өзүнө гана курмандык чалынат. Аллахтын өзүнөн гана үмүт кылат. Бардык ибадаттын баары тең жалгыз Аллахтын өзүнө гана арналат. Жана Аллахтан башка бул нерсе эч кимде татыктуу эмес. Ал пайгамбар болсун, эде адамдарга жөнөтүлгөн, ал Аллахка жакын болгон бир периште дагы болбосун. Ким гана болбосун. Көрсөтөр, эч кимиси нет ибадатка сыйынууга татыктуу эмес. Сыйынууга жалгыз Аллах Таала гана татыктуу. Ушул нерсе ислам динин башка диндерден айырмалайт. Ушуга биздин көңүл буруш керек. Мына ушул нерсе адамды мусулман кылат. Ушул мусулман кылат. Эгерде элестетсеңиздер, биз деле мусулманбыз деп туруп, ислам дини деп туруп, биз деле адамдарды ла иляха иллаллахка көңүл буруп чакырбай, өтө пайгамбарлар сыяктуу буга басым кылып чакырбай, биз деле жакшы адепке, адеп ахлакка чакыра берсек, биз деле жумшак болгула, адептүү болгула, тарбиялуу болгула, бири-бириңе тиги жакшы сүйлөгүлө, угурлук кылбагыла, киши өлтүрбөгүлө деп ушул нерселерге биз деле чакыра берсек, анда биздин башка диндерден айырмабыз эмне? Эмнеге биздики акыйкат дин башкалардыкы адашкан дин? Эмнеге мусулмандар бейиште болуш керек, а башка диндегилер анда тозокто болуш керек? Эмнеге? Адилетсиздик болуп калбайбы турабы? Андай эмес да. Көрсөтөр, ошондуктан көрсөтөр, мусулман болгондо биз динге чакыруучу, динди кармангандык болгондуктан биз түшүнүшүбүз керек, биз эмнеге чакырып атабыз. Биз эң биринчи ошол ла иляха иллаллахка чакырабыз. Ушул нерсе ислам динин айырмалайт. Жана башка нерселерди дагы ла иляха иллаллах толуктайт. Бул мааниси демек ла иляха иллаллах демек адеп ахлагың эмне болсо ошол болсун деген сөз эмес. Көрсөтөр, пайгамбар саллаллаху алейхи кайсы айткан? Иннама буисули утаммиму макаримал ахлак дейт. Мен чынында кылык мүнөздү эң жогорку деңгээлге көтөрүш үчүн жөнөтүлгөнмүн дейт. Адеп ахлактын эң жогорку деңгээлине көтөрүш үчүн жөнөтүлгөм дейт. Чыныгы адеп ахлак бул ла иляха иллаллахтан башталат. Көрсөтөр, чыныгы адеп ахлак, чыныгы адилеттүүлүк, чыныгы жакшы кулк мүнөз баардыгы ла иляха иллаллахтан башталат. Анткени ла иляха иллаллахты кармаган адам, Аллах Тааланы тааныган адам, Аллах Тааланын акысын аткарган адам башкалардын акысын андан 5 бетер аткарат. Башка бирөөгө зулумдук кылып коюудан коркот. Башка бирөөлөрдөн зулумдук кылуудан эмне тыят муну? Аллахтан корккону Аллахты билет. Эч ким көрбөй турганда дагы бул билип токтолуп турат. Эч ким көрбөй турса дагы Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп дагы жакшылык кылууга умтулат. Көрсөтөр, демек адеп ахлакта бул кайра эмне кылат экен? Кайра бир күндө өтөт. Көрсөтөр, эгерде бул ла иляха иллаллах, көрсөтөр, бардык нерседи бардык жактан адамды кайра толуктайт да. Демек бул түшүнүктүү, демек эмне экен? Ислам диндин башка диндерден айырмачылыгы эмнеде болот экен? Эмне менен айырмалат? Ла иляха иллаллах менен, таухид менен, таухидке чакыргандыгыбыз менен. Жана эгерде мына адеп ахлак жөнүндө айтпадыкпы? Адеп ахлак бир гана адамдарга карата болбойт. Көрсөтөр, адеп ахлак, мына көрсөтөр, чыныгы адеп ахлак бул мусулмандын адеп ахлагы. Эмнеге? Анткени мусулман бул адамдарга карата адеп ахлактуу, ошондой эле Аллах Таалага карата да адеп ахлактуу. Көрсөтөр, биз түшүнбөшүбүз керек. Адеп ахлак демек бул адамдардын өз ара мамилеси эле деп. Жок. Адамдын Аллахка болгон мамилеси да бул адеп ахлак. Элестетсеңиздер, адамдардын баарысына жакшы мамиле кылат дагы, бирок Аллахтын акысын бузуп, Аллах менен башка бирөөгө сыйынат. Же Аллахты сөгөт. Аллахты урушат, Аллах Таала тууралуу жаман ойдо. Аллах Тааланын баласы бар деп айтат, аялы бар деп айтат. Аллах Таала адамдарга баласын жөнөткөн, ошол баласы эле бул Аллах Таала деп айтып атат, кайра өзү эле. Анан кийин анын өзүн өлтүргөн деп атат. Биздин күнөөлөрүбүздү кечириш үчүн.
Биздин күнөөбүз эмне? Аллах Таала өзүнүн баласын өлтүргөн менен эмне байланышы бар? Көрсөтөр мына ушундай сыяктуу кылып атса. Аллах 3төн 1, 3 тең Аллах 3 анан 1 деп атса, мына ушундай сыяктуу нерселер менен Аллах Тааланы мазактап, Аллах Тааланын акысын бузуп атса, бул адептүү адамбы? Адамдарга мүмкүн адептүү, бирок Аллах Таалага карата эмне бул адилетсиз. Аллах Таалага карата болгон залым. Ошондуктан мусулманда эң чыныгы адебакылык. Чыныгы мусулманда. Ошондуктан жанагы сөздөр көрсөтүп ката. Кээ бир адамдар сөз айткандар бар. Кээ бир кафир мамлекеттерин айтып, Европа жана башка сыяктуулар айтат. Биз ал жакта мусулмандарды көргөн жокпуз дейт. Бирок исламды көрдүк дейт. Көрсөтөр бул чоң ката сөз. Чоң адашуу сөз. Мындай болбойт. Ислам бул адамдардын өзү ара болгон бири-бирине болгон мамилеси эмес. Ислам биринчи эмнеден башталат? Аллахтын өзүнө сыйынуудан баштайт да. Ал жакта Аллахтын өзүнө сыйынуу деген нерсе эмне? Кандай карасаңыздар? Кандай алар ширк кылышат. Исага сыйынышат. Өсөр Мариямга сыйынышат. Башка нерсе Аллахтын акысы бузулуп атса, аяктагы ислам. Мындай айткан адамдын өзү ислам эмне экенин түшүндүрүш керек. Ислам бул адамды адебакылак элеби? Жок, бул биринчи ла иляха иллаллах. Ошондуктан эч учурда бир кафирларды бир нерседе мусулмандардан артык деп эч качан мындай сөздөрдү айтпаш керек. Субханалла. Мусулман болгондон кийин мусулмандар биздин бир туугандар. Мусулмандар тууралуу эң биринчи жакшы ойдо болушубуз керек жана эч учурда кафирларды мусулмандан артык көрбөшүбүз керек.